эптеп добуш бере турган жагын эптеп өзгөртөлү бул алыс. Азыр мындай. Азыр бере албайбыз. Культура эмес эже. Буякта биздин адамдык тура улут өрөт. Эшек тештеп турабыз могу жерде. Убакыт бөлүп бердик. Бирөө да бизди киргизбей койду да. 18 000 адам шайлоого катышат деген бир сайтта информация чыккан. Удостоверение бир да сайт жок могу жерде. Ушундай кылыш керек болчу. Бир ай болду жүргөнүбүзгө могу жерде. Ушу шайлоонун эмесин эч ким берген эмес. Эми мындай. Анда бизге гражданство берип болот. Мекенибизди Мындай. Мындай туган. Ким ошону бизге гарантия берет? Эки жыл барган. Эми мындай. Мен жооп берем. Каждый эле басып жүрөт. Бир мүнөт. Эми бир мүнөт. Сиз күйүп аткандан чалып биз да күйөбүз. Ачота көрүнбөйт да күйүп аткандар. Азыр айт. Наган күйүп атат, моонуп туруп алышкандар. Барып писак болсаң, жактан милициялар кылып атат. Жагы менен өт, жагы менен бургандар да. Ошол бул жүргөн. Это биз могу жерде күйүп жүрөбүз, ошо бала бакырабыз, ата-энебизди багайлы. Таштап кой бала бакырабыз. Туугандар эми мындай. Полмесяца ходят, миллиарды тратят, а бизге келгенде бар бери да. Нафига анда бизге өзүнчө анда. Жоктордун мамлекетте өзүнчө мамлекет курдуп болот. Жок, бул элчилик бизге жарабайт. Жарабайт, элчиликке жарабайт. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркиндик YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргыз элим. Ушул биздин азыркы сулукка карабай чыккан кыргыз жарандары шайлоодогу добушун бере албагандыгы, укуктарынын бузулгандыгынан улам БШКга берген арызын кабыл алынбагандыгынан улам ушул кыргыз жарандары топтолуп кыргызда БШКны сотко берүүнү чечти. Андыктан массалык маалымат каражаттары сиздер ушул мекендештериңиздерди колдоп ушул видео кайрылууну бүтүндөй Кыргызстан мамлекетинин мекендештерине таратып коюңуздарды суранабыз. Кимде ким ушул укуктары бузулуп жаткан болсо, сиздер да биздин катарыбызга келип кошулууңуздарды өтүнүп кетебиз. Андыктан биздин жарандарыбыздын оюн угуп койсок. Саламатсыздарбы? Менин атым Динара. 17-жылкы 15-октябрдагы шайлоого кирбей, укугу тебеленгендердин биримин. Ошол күнү мага окшогондор аябай көп чогулуп, кол топтоп, 3 күндүн ичинде БШКга биз арыз жазып, аны өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдан жөнөткөн БШК кабыл албай койгон. Ошол биздин укук тебелеген, БШК кабыл албай койгон кыргыз жарандары бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ошо Борбордук шайлоо комитетин сотко берүүнү чечтик. Документтерди даярдадык. Өзүбүздүн укук коргоочулардын Кыргызстандан өзүбүздүн укук коргоочулардын акысын төлөп, ушул күнү даяр турабыз. Турциядагы, Америкадагы, Кореядагы, Россиянын бүт булуң бурчундагы кыргыздар барыңыздар, кол чогултуп берген колдорду дагы чогултуп жүрөбүз. Эгерде арабызда анча-мынча укугуңар тебеленип, бизге окшогон карапайым калк чекеде калып калган болсоңуздар, келиңиздер, кошулуңуздар, бириңиздер. Биздин мына берип аткан сотко берип аткан БШКдагы ушул соттун чечиминин оң жагына чечип берүүсүн элчиликтен, кыргыз бийлигинен суранып кетемин. Оң жагына чечилет деген ишеничтемин. Биздин укукту тебелетпейсиңер деген ишеничтемин. Эгерде каралбаса, массалык маалымат аркылуу биз үнүбүздү жеткиргенге даярбыз. Ал жагынан дагы мага окшоп талаада жүргөн укугу тебеленгендер эле эмес, азыр данный момент көрүп атасыңар Кыргызстанда бүт кыргыз элине жагымдуу үнү менен жаңылыкты окуган Чынар Капарова кандай кечеги 30 январь күндөгү шайлоодо чекеде калды. Чынар Капарова, мен сизге дагы кайрылып кетем. Сиздей журналист бизге керек. Сиздей тилдүү, сиздей билимдүү, сиздей активдүү кыздарды биз арабызга кошкубуз келет. Келиңиз, Кыргызстандагы мага окшогон укугу тебеленген кыргыздар бар. Катарыбызга кошулуп, сиздин дагы мындай укугуңуз тебеленген киши катары өзүбүздүн катарга кошкум келет. Сизди дагы чакырып кетем. WhatsApp'та түзүлгөн группалардан, ар бир группадан активисттерди гана чогултуп келдик. Мындай суук күндө бардыгын чогултууну туура эмес көрүп, активисттер гана келип отурабыз. Ушул кийинки келечектеги боло турган шайлоолор оң чечилип, биздин укуктар тебеленбеш үчүн кайрадан башынан шайлоо комитетин башкадан түзүп,
башкадан шайлоону өткөрүп берүүсүн дагы талап кылып, документтерибиз даяр. Келиңиздер кыргыздар, кошулгула, бириккиле, арызыбызды жөнөтүүгө биз даярдандык. Биздин кайрылуубуз 2017-жылы 15 октябрь күнү укугубуз тебеленгенге байланыштуу. Биз бүгүнкү күндө чогулуп отурабыз, активисттер. Биз 2020-жылы 2017 жылкыдай укугубузду тебелетишти каалабайбыз. Ошого байланыштуу биз 2 жыл алдын чогулуп баштадык. 2 жыл алдын чогулганыбыздын максаты азыркы учурда жаңы келген консулствого кайрылабыз. 2020 жылы боло турган шайлоого бизге условияларды түзүп берсин. 1-2 жерге эмес, 10-15 жерге шайлоо штабтарын орнотуп берсин. Буга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктү алса болот. Эгерде Кыргызстандын келечегин ойлоймун десе, Кыргызстандын эртеңки күнүн ойлоймун десе, Кыргызстандын эртеңки муунун ойлоймун десе, ошол условияны түзүп берсин бизге. Бизге 18 000 адамдын укугу эмес, бул жерде 1 миллионго жакын адам бар. Ошол адамдар ошол себептен бир уручкан сыясыны деп ошончо адамдын назарынан албастан, ошончо адамдын каргышынан албастан бүгүнкү күндө ошончо митингдер болуп атат. Ошого окшондор өзүчүлөрдү алдын алыштын жолу бул условияларды түзүп берип, шайлоо штабтарын болушунча көбөйтүп бериши керек. Кулагы бүлөй, көзү сокур эле адам көрбөсө, эбегейсиз укук тебеленүүлөр болду. Биз ошол укугубузду коргоп, бул жерде чогулуп отурабыз. Бийликке, элчиликке кайрылабыз. Биздин ар бир жарандын өз укугун коргоп беришиңиздерди. Биз Кыргызстандын келечеги, балдарыбыздын келечеги үчүн күрөшөбүз. Бизди Кыргызга күйө турган мыкты кыран чыгаандарды өзүбүз тандап алабыз. Биз ушул качанга чейин кыргыз эли дүйнөнү тентип жүрө беребиз. Биз Турциядан үлгү алсак болот. Мисалы, түрктөр ар бир шайлоодо өзүнүн укугун коргоо үчүн, өзүнүн ушул жердеги ишини таштап, келечеги үчүн, балдарынын келечеги үчүн, шайлоо үчүн ушул жерден учу барып өзүнүн бир добушу болсо дагы өзүнүн шайлоого катышып келет. Биз дагы кыргыз элине кайрылуун, ар бир кыргыз жараны өзүбүздүн укугубузду тебелентпей, азыркы бийликтегилердин ашына, табагына аш салып бербей, биз дагы өз укугубузду коргогонго биз дагы аракет кылалы. Келиңиздер кыргыз элим, келечектеги биздин алдыбыздагы шайлоодо биз кыргыз бийлигинен ушул өзүбүздүн укугубузду талап кылалы. Ошондой эле ушул жердеги жаңы келген элчилик сизге дагы кайрылуубуз. Ушул Россиядагы, ошондой эле Москвадагы кыргыз элинин укугуну коргоо берүүңүздү суранып кетебиз жана талап кылабыз. Рахмат. 2017 жылда болгон шайлоого мен күбөмүн. Урматтуу элчилик, бул жактагы өкүлчүлүк, БШКнын өкүлчүлүгү. Ошондо биз сиздерге суроо бергенбиз. Эмне себептен бир жерге шайлоо участкасы ачылды, эмне үчүн 2000 эле адам катталды деп суроо бергенде, бул жактагы өкүлчүлүгү БШКнын юрист Мырзабек агай, ошол жерде бизде видеолору бар, сүрөттөрү бар, тартып алганбыз. Ошондо мындай деп жооп берген. Москва шаарында 6700дөй ашыгыраак адам катталды форма номер 2 менен. Биз БШКга жөнөттүк, ал жактан 2000 болуп кайра бизге келди депчи. Бизде мындай суроо туюлат да. Бул суроо ошол жактагы Кыргызстандагы БШКнын башчысынан көп нерсе чечилгени бул бизге анык болуп турат. Биз аны билдик. Себеп дегенде бул жактан 6700 адам форма номер 2-ни каттоодон өткөндөн кийин дагы ал жактан кысуулар болуп, Кыргызстандан кемсинтилип 30% келгени бул өтө өкүнүчтүү. Россия Федерация боюнча 18 000 адамга укук берилүүсү бул өтө өкүнүчтүү. 600 000ден ашык, 500 000ден ашык, миллионго жакын Россия Федерациясында сырт жакта 1,5 миллиондон артык кыргыздар, жарандар жүрөт. Эмне үчүн ошонун укугун бузасыңар? Эмне үчүн укук бузуулар болуп келет? Мекендештер, мен силерди бардыгыңарды чакырамын. Айтамын, биз БШКны Кудай буйруса бул азыр чогулуп кат даярдап атабыз. Сотко арыз жазабыз. Кайрылабыз. Көрөбүз ошондо.
Бул жакта канчалаган мекендештер күйүп келет. Канчалаган мекендештердин укугу корголбой жатат. Азыр бизде Москва шаарында жаңы өкүлдүгө жаңы элчилик болуп келди. Посольствого жаңы элчи болуп келди. Ошол элчиге да кайрылабыз. Биздин укугубузду коргоп бериңиздерди суранбайбыз, биз талап кылабыз. Урматтуу биздин элчиликтин кызматкерлери, биз сиздерге бүгүн кайрылуу менен чыгып атабыз. Бул Москвадагы болуп өткөн 17-жылы президенттик шайлоодо биздин кыргыз мигранттарынын укугу аябай тебеленип, тепселип 18 миң гана адам кирүүгө уруксат берилсе, ал эми элчиликте болсо андан аз адамды киргизишкен. Ал эми Россияда, Москвада чындыгында алганда 1 миллионго жакын кыргыз мигранттар иштеп, талыкпастан Кыргызстанды багып атат десек болот да. Эмне үчүн мына биздин Кыргызстанда Россия Федерациясынын президентинин шайлоосу болгондо канча жерге 4 жерден шайлоо участкаларын ачып беришти. Ал эми канча шайлоочу болду? 1000 шайлоочу болгон. Бардыгы барып шайлап өздөрүнүн укугун пайдаланышты. Ал эми биздин Россияда жүргөн кыргыздардын миллионго жакын кыргыздардын укугу тебеленип, тепселип, бир гана шайлоо участка ачылды. Бул кандай деген бул уят нерсе. Миллион адам мигранттар иштеп аткан Россияда, бул Москва шаарында деле абдан көп мигранттар иштеп өздөрүнүн бала чакасын багып атышат. Ошол жан талашып кыргыз элине кызмат кылайын, ушу бала чакан багайын деген өздөрүнүн укуктарын пайдалана албай калышкан мигранттарга көңүл бурсаңыз абдан жакшы болот эле. Эми мына Россия Федерациясынын Лавровдун кече жакында Украинада боло турган шайлоого карата кайрылуусун уктуңар. Уксаңар керектир. Ал жерде Лавров айтып атат: Украина уруксат бербесе, Россия Федерациясы өзү ушул Украинанын мигранттарына шарт түзүп, участкаларды ачып берели деп кайрылды. Ошондой эле биз дагы биздин элчиликтен талап кылабыз. Ушунча миңдеген мигранттар үчүн бир жерде шайлоо участкасын ачпастан бизге керек болсо 6 жерденби, 10 жерденби шайлоо участка ачып беришиңерди биз талап кылабыз.